Salam. Qanday ustoz, yaxshimi? Endi Ramazon oyingiz bilan qanday ro'zalar qabul bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Endi ro'zalar qabul bo'lsin. Yaxshi, rahmat. Alloh razı olsun. Assalomu alaykum. Qanday yaxshilarmi? Dinimizge, Kur'anımızga hizmet kılıp ötüp ketken aziretlerimizni eskereli, esteyli, жеринен барып bir жамаат менен көрүшөлү, үй бүлө бала чакасы менен көрүшөлү себептегенде бул кадамыбыз биз өзүбүзгө сабак болсун, өзгөчө ошол азиреттерибиздин ичинен мына Мажитов Абшаттар Хазраттын доорунда өтө бир жанагындай кыйынчылык mezgil doğrular bolçuken biz ustazlardan soraganımızda oşo mezgilde эми muftiyat tüptölüp, dini başkarma idara tüptölüp geletken mezgilde mana oşol uçurlarda ötö kıyınçılıkka karabastan azırkı muftiyat uşunday zamanbap jetişine oşol aziretibizde çoğun salımlar var. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء Allah'ım şul berekeli hatmul Kur'an'dan faydalı azı soğuk tordu. Marhum ustazımız, hazretimiz, Abşattar hazretimizin ruhuna bağışladık. Allah'ım ruhunu şad kılgın, kabrını firdavs cennet bahşelanın bahşelanın. Amin. Özünün rahmetine, meyrimine, orayına bilin. Cenadağı uşul kabrısında zıtkan jalpı mümin Müslümanlar ruhlarına bilek kıldık Kudayım özün kabul etken. Allah'ım özünün rahmetine, meyrimine, orayına bilin. Sıra cevaptığını cengil kılgın ya Rabbal Alemin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Uşul dinge kıyın gezenlerde, kıyın uçurlarda kızmat kılıp bugünkü biz Maksimov aytkanday jırgal жашоодо татнакай заманбап түптөлгөн муфтиятта кызмат кылып атканыбызга мына ушул биздин азиреттерибиз кызмат кылып кеткен деген мазмунда ошол зыяраттарды уюштуруп атабыз. Алла разы болсун сиздерден устаз. Кудай таалам алтын башыңарды аман кылсын. Чындыгында мына устаздар жакшы билет. Баа хужра тартибинде окушканда дамлаларыбыз. Эми ошол мезгилге караганда азыр заманбап медреселердин түптөлүшүнө бир көз жүгүрттүк да. Ал мезгилдерде устаздардын доорунда андай медреселер жок эле, мечиттер жок эле, мусхаф, Куранул Карим китептер жок эле илимий. Бирок ошол доордо ошондой кыйынчылык учурларда аркасынан мисалы куугунту калынып, тыюу салып турган мезгилде дагы көкүрөң тосуп, илим таркатып, илим жеткиртип, шакирттерди жетиштирип, ошол мезгилдерде дуа кылып, ошолордун шарафатында биз бүгүн ушундай татнакай дин эркиндигинде татнакай мечиттерибиз курулуп, медреселерибиз курулуп, диндин баалуулуктарын коомго жеткирип, жакшы кызмат кылып атабыз. Мына ошолорго түздөн түз биздин азирети муфтилерибиздин чоң салымы бар. Азыркы муфтият ушундай заманбап жетишине ушул азиретибиздин чоң салымдары бар. Ошон үчүн биздин дини кызматкерлер, устаздар, бизден кийинки келе турган дини кызматкерлер сөз түрдө муну кадыр баркына жетишибиз керек. Аш-шукур таа дейт, бул шукур дагы бир ибадат. Ошон үчүн biz ушул бүгүнкү күндө дин эркиндигинде татнакай эгемендүүлүктө динибизди жашап, динибиздин баалуулуктарын жеткирүүдөбүз. Мамлекетибиз колдоп атат. Устаз Максимова ошол ниетте иншалла келип отурабыз.
İnşallah ilk Ramazan ayında Kuday Talam ötüp ketkenlerimiz rahmatını alsın. Bizden keyinki azırkı urpaklardagı ustazdарды урматтап, сыйлап, сый урматын ордуна коюуну азыртадан биз медреседеги окуучуларга, студенттерге үйрөтүшүбүз керек да. Акыркы мезгилдерде ар кандай баяндай бир билим ээси болуп алып, устаздарга каяша сүйлөп, өзүнчө бир чечимдерди айтып, ар кандай бир башаламандыкка барып аткан мезгилдер болуп атат. Биз ошол башыбызда турган уламаларыбызды сый урматын ордуна коюп, аларды урматтап, дубасын алсак, ошончолук бизге дагы Кудай Таала тарабынан жакшы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деген максат болуп атат устаз. Устаздарыбызды, дин алымдарын көзүнүн тирүү мезгилинде урматтап сыйлап калышыбыз керек. Албетте бул ажал келип өтүп кеткенден кийин дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Азыр Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында атайын ушу насихат деген медал менен дин алымдарын сыйлап келебиз. Анан бул чөлкөмдө ошол устазыбыздан кийин Хазратыбыз Абсаттар Дамладан кийин жолун улантып, көптөгөн шакирттерди чыгарып, көптөгөн мээнеттерди аткарып аткандыгы үчүн муфтият жамааты баардыгыбыз биргеликте ушул насихат медалын устазга тапшырып коюуну туура көрдүк. Иншалла сиздердин астыңыздар да ушул насихат медалын тапшырып койсо, Кудай кааласа. Gel ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.